Юлия 15 жашта, бий менен алектенгенине 5 жыл болду. Бул аралыкта 87 медаль алууга жетишкен. Учурда B-Style студиясынын алдыңкы бийчилеринин бири. Азыр Пикечица деп аталган бийин тартуулап жатат. Мааниси өз укугун коргоого арналган. Юлия аталган бий менен финалга чыккан. Когда мы прилетели, там была достаточно стандартная процедура. Биз Санкт-Петербург шаарына учуп барганда бардыгы биз ойлогондой эле экен. Олимпиаданын тартиби боюнча модерн шоу, эстрада жана башка номинацияларга бөлүнөт. Мен болсо модерн шоуго, эстрада жана жазга да чыктым. Анын ортосунан дуэтке да чыгып жаттык. Мисалга жазга 17 бийчи катышып, анын арасынан биринчи орунду багындырдым. Жеңүүчү болом деп ойлогон эмес. Качан жыйынтык чыкканда абдан кубандым. 7-нчи Балтика эл аралык бий олимпиадасы Санкт-Петербург шаарында 19-22 октябрда уюштурулган. Ага барган башка өлкөнүн бийчилери да ар кандай жанрдагы бийлерин тартуулашкан. Кыргыз бийчилеринин өзгөчө жана терең маани камтыган бийлери башкалардан озуп чыгып, алдыңкы орундарды багынткан. Ага Ли Юля, Данна Берхтольд, Ангелина Жукова, Ева Иванова барган. Да, мы, если честно, мы ехали туда, чтобы... Ал жакта жеңишке жетүү оңойго турган жок. Мелдеш болгондуктан күчтүү атаандаштар да болот. Бирок ага карабай номинациялардын 17-нин ичинен биринчиликти, алтын арасынан да алдыңкы орун. Ал эми 30 алтын арасынан да биринчиликти жеңип кетүү абдан мыкты көрсөткүч. Мен ойлойм, мында даярдык мыкты болгон үчүн жыйынтык да ушундай болду деп. Ал эми B-Style Бишкек стили дегенди түшүндүрөт. Ишмердүүлүгүн 25 жылдан бери улантып келет. Бул учурда бир топ бий топторун чыгарган. Студия жалпысынан 400гө жакын кубок жогулткан. Ну, в нашей студии получается... Бул студия ачылган күндөн тарта эле бий тармагында жакшы жыйынтыктарды көрүп келебиз. 2013 жылдан тарта биз заманбап хореография жана жаңы өзгөчө стилге басым жасоодобуз. Андыктан бул багытта алгылыктуу жеңиштер бар. Бул аралыкта 400гө жакын кубок жеңип алдык. Мында бий мугалимдери да таланттуу бийчилер. Мындай көрсөткүч менен токтобостон уланта беребиз. Кыргызстан акыркы жылдары эл аралык жана дүйнөлүк олимпиадаларда бир топ ийгиликтерге жетүүдө. Ошол эле күрөш, роботехника, IT, бий түрлөрү жана ойлоп табуучулук тармагында өспүрүмдөр талантын өркүндөтүп, кыргыз желегин желбиретиши өнүгүүнүн чоң багыттарынын бири. Асылбек Байалиев жана Диле Бубакер уулу, ЛТР, Бишкек.